мен таң калып атам да, мына азыр ушул жерде бакандай болгон туунун авторлору отурат экөө. Үчүнчүсү да келбей калыптыр, менимче ада каршы болуш керек да. Экөөнүн бирөө мына бул жерде отурган, экөөнүн бирөө карамандай каршы болуп атат. Бекболсун Жайчыбеков. Туунун автору каршы болуп атат да. Бирөө эле макул, жарым макул болуп атат, окшойсуз сиз дагы, туурабы? Жок, бирөө эмес, Айдарбек да экөөбүз макул болуп атпайбызбы? Каякта Айдарбек? Жок да, көрбөй атабыз. Билбейм, бүгүн эмне болуп келе албай калды. Ошону айтып атам, ошо. Ал да келгиси келбей атат. Ал да элди угуп атат деп ойлойм да. Ошон үчүн биз зордоп аткан жокпузбу деген дагы ой келип атат, урматтуу туугандар. Ошон үчүн бул туубузга өзгөртүү эмес, өзгөртүү деп айтканга болбойт деп атпайсызбы, Улан Бердибаевич? Туурабы? Түздөө деп атабыз, туурабы? Түздөө, түздөө. Анда могу нерсени элестетип көрөлүчү. Биз түздөө үчүн түздөө болот экен да, чамгаракты 4 кылсак, тигини түз кылсак, бул түздөө гана болот экен да. Эми биздин адамзатынын кашы экөө эле. Эки кашыбыз бар да. Ушу жерге дагы бир үстүнө эки кашты койсок, өзгөрүп калган болобузбу же түздөлүп калган болобузбу? Эми Мирлан Самый кожо, бул символика менен адамдын бетин жок, эми өзгөрүүбү же салыштыруу болбойт. Антип кантип эле кашын үстүнө кашын тартсын. Кашын үстүнө балким тартышы мүмкүн. Жакшыртуу. Жок, эки кашка дагы эки каш кошуп койсо өзгөрүү болобу же оңдоо болобу? Жок, негизи ушундай болуп калат да. Мен эми айтайын дегеним, урматтуу туугандар, өзүңүздөр билесиздер, баары өзүңүздөрдүн колуңуздарда турат. Менин айтып коеюн дегеним, мынакей кечегине Казакстан коңшу республикадагы бир мезгилде Астана деген шаарын атын өзгөртүп Нур-Султан деген шаар кылган. Туурабы? Бүгүн кайра ошол тагдырдын тамашасын караңыздар, айланып келип, Нур-Султан шаарынын аты аталып, алынып, кайра Астана шаары болуп атат. Мен урматтуу президентибиздин саясатына каршы эмесмин, колдойм. Бирок тууга каршымын. Тууга каршымын. Президенттин саясатын колдоп келатабыз, жана да колдой беребиз. Бирок могу тууга болгон менин жеке пикирим, каршы пикирим бар. Мен айтайын дегеним, ушул бийликтин өмүрү узун болсун. Мамлекетте стабилдүүлүк болсун. Байрагыбыз түшпөсүн. Келечегибиз кең болсун. Эгемендүү элибиздин эртеңине кеч кирбесин. Бирок 20 жыл болобу, 30 жыл болобу бийлик алмашкандан кийин кайра ушул желек урматтуу авторлор кайтып келерине бөркүңөрдөй ишенип койгула. Бөркүңөрдөй ишенип койгула. Айтты айтпады дейсиңер. Рахмат. Рахмат.